Салам, менин атым Азизбек Озбеков. Мен химия предметинен Билимот KG платформасында ментормун, мугалиммин, репетитормун. Химия боюнча жалпы маалымат берейин. Курсту кантип сатып алыш керекпиз? Кандай баада кайсылар бар десеңер, анда бардык сабактар деген жерге барасыңар. Химия 8 класс, 9 класс, 10 класс, 11 класс деген материалдар бар. Калаганын басасыңар, силер окуйм дегенди. Бирок 8 класстан баштап окуганды сөзсүз сунуштайм. Анткени мен 9 класста бир нерсени 8 класста өткөм деп айтып коем силерге. Анткени ал жакта үйрөнгөндү 9да колдонобуз, 9да үйрөнгөндү 10догуну 11де. Силер бекер көрсөңөр болот. Анын үчүн бекер көрүүнү басасыңар. Анан биякта булар бекер көрүнөт. Ключу барлар, кулпусу барларды толук сатып алгандан кийин көрөсүңөр. Толук сатып алууну бассаңар, силерге курстун баасы азыр 1190 экен. Бул кайсы дата боюнча? Ноябрь 5, 2021. Балким өзгөрүп калышы мүмкүн, айта албайбыз. Анткени дагы көбүрөөк материалдар мындан дагы сырткары кошулса, же дагы биз сайтты өзү иштетебиз да, сайттын сервери не төлөйбүз, сайтыбыз катып баштаганда же башка проблема болгондо дагы кымбатташы мүмкүн. Андай учурда балким баасы башка болуп калат. Биз улам окуучулар колдонгон сайын сайтты күчөтүп турабыз. Дагы башка сайттын чыгашалары, проекттерине жараша балким курстун баасы көтөрүлүп калышы мүмкүн, арзандап калышы мүмкүн дегендейчи. Баалары ошондой. Анан сатып алганда силер кантип төлөйсүңөр? Мына бияктан көрсөтүп берейин. Ал жакта деле төлөөнү басканда көрсөтүп берет. 0776 98 12 00 менеджер номерине курстун акчасын которосуңар. Ошентип сатып алсаңар болот. Терминалдан которуп, чекти жөнөтүп, логиниңерди айтсаңар, силерге ачып берет. Эгер андай болбой атса, терминал жок болсо, эмне кылсаңар болот? Единица бирдик кылып салып туруп, бирдик салган убактыңарды бизге ушул номерге WhatsAppка айтсаңар, Telegramга, WhatsAppка биз ачып беребиз. Ошол убакта бизге бирдик түшкөн болсо. Мен катталган сабактарга барабыз. Мисалы, ошентип биз химия 8 классты сатып алдык, окуп атабыз. Химия 8 класс кандай болот? Химия 8 класста темалар бар, видеолору бар, видеолорун көрөсүңөр. Мисалы, мына видеосунда биякта түшүндүрүп берет. Мындай, мезгилдик таблицаны мынтип колдонот экенбиз деп түшүндүрүп берет. Мисалы, иондор деген эмне? Иондор деген эмне дегенди бияктан өзүм бир мисал карап көрөлү. Мына астынан көрүнүп турам. Анан ушинтип түшүндүрүп берем. Сүйлөп, жазып түшүндүрүп берем. Андан кийин тесттерге келесиңер. Тесттерге келсеңер, тесттерде жөн эле кызыктуу видео турган болот. Анын астында тест деген баскыч бар. Баскычты бассаңар, тестти иштейсиңер. Текшерип көрөсүңөр, жоопту көрсөңөр болот, анан чыгарылышын көрсөңөр болот. Түшүндүрүп берген эмне үчүн ошол жооп экенин. Кичи сынак бар. Кичи сынакта кайра видео, жөн эле тест бар. Мына тестке бассаңар, кичи сынак болот атпайбы? Биякта тестте эмне иштейсиңер. Убакытты коесуңар, 10 суроо экен, 10 мүнөт экен. Ушинтип иштеп туруп, суроолорду иштеп бүткөндөн кийин эмне кыласыңар? Алдыга барсаңар, кийинки видеодо чыгарылышын түшүндүрүп бергем. Кантип иштеш керек экенин, кайсы жооптор туура экенин видеодо дагы түшүндүрүп бергем. Демек, тест бар, кичи сынак бар, чоң сынак бар. Анан жеке проект бар. Жеке проектти дагы азыр 5 ноябрга чыга элек түшүндүрмөсү, жакынкы 10-15 күн ичинде жеке проекттердин түшүндүрмөсү чыгат. 10-11 класстын дагы 9 класс 8дики кирип атат азыр, 9дукка кирип атат, 10-11дики ушинтип катары менен кирет. Бирок эң маанилүү болгон нерселер булар биздин видеолор жана тесттер. Экзамендер, кичи сынак, чоң сынактар булар ошолордун эле ичинен алынган. Ансыз деле тесттер. Ошондуктан силер эмне кыласыңар? Бул тесттерди, видеолорун көрүп иштей бересиңер. 20 ноябрларга чейин ошондо эмне кирип бүтөт? 10-11 класстыкка дагы 8-9дан баштап 10-11 класска чейинкилердин бүт экзамендери, кичи сынактары кирип бүтөт. Бирок 10-11дин чыгарылыштары болсо декабрга чейин кирет. Бирок экзамендери кирет, чыгарылышы шашпай кирет. Бирок чыгарылышын силер каяктан үйрөнөсүңөр? Ансыз деле видеодон үйрөнөсүңөр. Биякта сабактарданчы же менден суроо жооптон сурасаңар болот. Каяктан сурайбыз? Telegram группабыз бар. Telegram группага силер кошуласыңар. Ал жакта 24/7 күнү түнү бир суроону түшүнбөй атсаңар, эмне кыласыңар? Скриншот кылып же дептерде болсо жазып жөнөтсөңөр, мен
голосовойбу жазыппы кантип болсо да жооп берем. Калган убакта жөнөткүлө мен бошогонумда дароо окуп туруп жооп берем. Андан сырткары дагы жумасына бир жолу Telegram группага кошулганда убакыты жазылат. Ал жактан эмне болот? Ошол убакытта мен силерге түз эфирге чыгам дагы, силер мага сурооңорду берсеңер, ал жактан түз эфирде суроо жооп кылам. Ушундай форматта болот. Эмне үчүн группа менен окуу деген жок болуп кетти десеңер, группа менен окуу деген жок болуп кеткен 2-3 себеби бар. Биринчи себеби бул группанын толушунун убакыты көп кеткени. Мисалы, ноябрда башталчу группага 10-дун айланасында окуучу катталды. Биз 20-га жеткиче күтүшүбүз керек. Бирок мисалы октябрда, сентябрда 20-дан ашты, баштадык, 20 окуучу баштады. Бирок октябрда 20-дан ашык адам регистрация болду. Мына баштайбыз деп баштап атканда 7-8 адам эле окуп баштады. Анан айла жок, биз белгилеп койгондуктан баштадык. Азыр дагы эмне болот? Ноябрдыкы 20-га жетелик, эптеп 20-га жеткенде дагы баштадык десек, 7-8 эле баштайт да, калган баштабай коет. Мен кийин декабрда ачылат, баары декабрда кошулам дейт. Декабрь келгенде жалкоолонуп, мен январда ачылат, январда баштайм деп жүрө берет. Андай болбойт. Аз адам болгондо группанын атмосферасы окшобой калат экен. 20 адам окуса кызыктуу болот экен, талкуу болуп, 10 адам, 15 адам болгондо азайып баштайт талкуусучу. Ошондуктан 7-8 адам менен дагы азаят. Анан активдүү болбогондугу үчүн суроо жоопко дагы аз окуучу катышып баштайт экен. Группалык тапшырмаларга, башка нерселерге. Ошондуктан мен группалык экзамендерди, группада берүүчү проекттерди сайтка чыгарып салдым дагы. Ошону менен уланта турган болдук. Жок, мени бирөө күндө жумасына 3 күн оку деп мен видеолор турса, чыгарылыштар турса дагы мени окуп атасыңбы деп бирөө сурап түртүп туруш керек эле десеңер, жакшы болмок. Бирок андай болбоду, ошол себептердин айынан. Дагы бир себеби силер жалкоолоном десеңер, анда чындап эле силер жогорку балл алган татыксыз экенсиңер да. Даяр турса, бүт жогу менен турса, аны окубайм мен десеңер, акчасын дагы төлөп туруп окубай коем десеңер, анда силер өзүңөр жалкоо экенсиңер да. Кечирип койгула. Айла жок, силерди анчалык артыңардан кууп түртүп окута турчу адам аз. Мен ойлогом. Группа менен окуу ийгиликтүү жүрсө, мурда деле айтылган силерге, ийгиликтүү жүрсө, башында бир канча группаны өзүм окутам, калган группаларды мен убактым жетпей калат да. Башка адам таап туруп, мугалим таап туруп, жөн эле мугалим эмес, күчтүү мугалим таап туруп, силерди мындай кызыктырып, контролдой турган адам таап туруп окутабыз дегем. Бирок группа өзү активдүү эмес экен окуучулар. Демек, бул эми ийгиликтүү болбой калды. Балким биз дагы башка идея келип кетсе, балким кийин бир нерсе түзөрбүз. Бирок ойлобойм, азыркы оюбуз боюнча ушундай эле форматта уланат. Группа жок, өз алдыңарча окуйсуңар, суроо жоопты Telegramдан бересиңер. Тесттер, экзамендер бүт чыгарылыштары бар. Муну окуй турган окуучу карыга баласын аппагым дейт. Ар ким өзүнүкүн жакшы дейт. Мен оюмча бул материалдарды окуп, бүт кычыгына чейин түшүнгөн окуучу, менден бүт түшүнбөгөн жерин сураган окуучу ЖРТдан 100+ алганы чоң шансы бар. Мектеп китебиндагы силер биякта бир тема үйрөнүп атканыңарда, мисалы карагыла. Бияктан аллотроптор деген нерсе үйрөнүп атасыңар. Анда силер аллотроптор дегенди 8, 9, 10, 11 класстын химия китеби силерде үйүңөрдө болуш керек. Аллотропторду бияктан үйрөнгөндөн кийин мектеп китебин ачкыла дагы, аллотропторду ал жактан дагы окугула. Ал жактагы бир суроону дагы иштегиле. Ал жактагы суроолорго жооп бере албай калсаңар, мага талкуудан сурагыла. Анткени сен биздин суроолордун аллотроптор боюнча бүттүгүн чыгарылышы менен бар. Аны дагы түшүнбөсөңөр менден сурайсыңар. Китепти мен силерди түртө албайм. Китеп мен эмне кылалы? Китептен муну үйрөнгөндөн кийин силер китеп чыгара алганы күчүңөр жетиш керек. Чыгара албасаңар менден сурашыңар керек. Ошондой форматта окуйбуз. Эгер ошончо аракет кылып окуган окуучу, ошол окуучу бюджетке окуганы татыктуу, ошол окуучу жогорку балл алганы татыктуу. Мисалы былтыркы биздин окуучулардын канча балл алгандарын каяктан көрсөңөр болот. Instagram'dan ЖРТ 2021 деген жерден көрсөңөр болот. Бияктан дагы ошол жактан негизи көрсөңөр болот. 131 алган бар. Ал өзү химияны жакшы билет болчу. Бирок мен дагы жардам бердим деп ойлойм, бирок өзүнүн аракети дагы жакшы болчу. Мен эч кандай
контролдобой туруп дагы окуган, сайттын өз алдынча окугандардын дагы 120дан жогору калган, 110дон жогору калган окуучулар бар. И 1-2 эмес, көп эле. Дагы 5-6дон дагы көп. 100дөн өткөндөр дагы көп эле. 80ден, 60тан өткөндөр толтура. 4-өн тең сатып алып туруп, 60тан өтпөй калгандар бар. 4-өн тең сатып алып туруп, өтпөй калды. Ал менин айыбымбы? Жок, менин айыбым эмес. Анткени ал окуучу сатып алып туруп окубаса, менде күнөө эмес да тура. Силер, демек, сатып алып туруп эле, сатып алсаңар химияны билип кетем деп ойлобогула. Сатып алып, майын чыгарып окусаңар, анан жакшы бала аласыңар. Мисалы, буга чейин бизде 2-3 окуучу болду. 11 классында 4-өн тең бизден сатып алып окуп химияны, 60тан өтпөй калып, кийинки жылы 1 жыл кайра университетке даярданып, бирок даярданып аткан жылы кайра эле биздин ушул курстарды кайрадан сатып алышты. 4-өөнчө. Эмне үчүн? Анткени өзү билет. Өзү 11 класста алган, окуган эмес. Жакшы окуган эмес, көңүл буруп. Кайра сатып алып атат. Бул деген бизге чоң ишеничти, бизге кубаныч тартып алып атат да. Ишенгенин көрсөтүп атат бизгечи. Мен мурда ойлонот элем, окуучу сатып алгандан кийин мен аны түртүшүм керек. Ал 60тан же 100дөн өтпөй калса, жакшы бала албай калса, проходнойдон өтпөй калса, мен күнөөлүү болом депчи. Анан мен офлайн окутуп көрдүм, онлайн группалар мен дагы окутуп көрдүм. Көбүнчө буга чейин 3-4 жылдык тажрыйбамдан көрдүм. Башында ошентип ойлойт элем. Эмне экен? Окуучулар бар экен, өзү аракет кылбайт экен. Жалкоолонот экен. Андай окуучу чайнап бериш үчүн макул ата-энеси мага айына 100 000 сом берсин, мен барайын дагы аны кыйнап окутуп берейин да. Жок. Мен бүттүк андай окуучуну түртүп кыйнатып окутканы мен ага мажбур эмесмин. Анан андай окуучулар ансыз деле жогорку балл алганы татыктуу эмес. Өзү аракет кылбадыбы? Эмнеге ага? Сен каалаган башка, аракет кылбаган башка. Кээ бир окуучулар бар. Биздин курсту сатып алганы мүмкүнчүлүгү жетпейт. Анан эмне кылат? Менден мындай сурагандар бар. Сатып алган мүмкүнчүлүгүм жетпей атат. Арзандатуу кылып бересизби дегендер бар. Арзандатуу кылып беребиз, бирок эгер чындап мындай ишеничтүү себеби болсо, анда эмне кыласыңар? Билимоттон жардам деген жерге барып туруп, ошол жакты толтурасыңар. Анан биздин менеджер, андан сырткары жалпы команда, ал жакта окуй турган адамдар окуп туруп, башка бир мындай ал жак каралып чыккандан кийин, эгер буга жеңилдик бериш керек десе, жеңилдик беребиз. Эгер жок, силер ал жак толтургандан кийин бизден сурап койгула, кандай болду деп жыйынтыгын. Биз силерге кайрылбасакчы, өзүбүз кайрылабыз, жеңилдик бергендерге кайрылабыз. Чындап олуттуу себептер болсо, балким жеңилдик кылып беребиз. Бирок кээ бирлер жеңилдик кылып берсек дагы окуй албайм, сатып ала албайм десе, бирок минтип сурайт. Мен сатып ала албайм курсту, бирок сиздин кеңешиңизге муктажмын, кантип окусам болот дегендер бар. Анда эмне дейм? Айтып берем мен. Ансыз деле бияктагы эмнени, темаларды көргүлө, ушул темаларды мектеп китебинен бүт иштеп чыккыла. Тестинг кейжини иштеп чыккыла. Мен аны деле YouTube'дагы кеңештеримде айтып келем силерге. Тестинг кейжини иштеп чыккыла. YouTube'да бекер кеңештерибиз толтура. Биякта дагы Билимот сайтында бекер курстар бар. Алар кайсылар? Бекер кеңештер бар да. Бул бардык сабактар деген жерге барсаңар, жыртты кесип тандоо жана башка боюнча кеңештер бар. Ошолорду карап чыксаңар болот. Өз алдынча окуйм деген китепти бүт тытып окусаңар, мектеп китебин. Интернеттеги бекер бар видеолорду бүт тытып көрсөңөр, неге болбосун? Курсу жок эле адамдар жогорку балл алып келген, ала алат. Алыш керексиңер. Ала аласыңар. Эми калбооңор болсо, курс окуу деген менен эле силер күчөп кетпейсиңер. Же өз алдына эч нерсе чечип, бирок курс эмне? Силер туура колдонсоңор, силерге чоң бир курал болуп берет. Өз алдыңарча, билбейм, 1 айда үйрөнчү нерсени силер биякта 1-2 күндө жөн эле үйрөнө аласыңар. Силер кайсы темалар маанилүү экенин билбешиңер мүмкүн. Анын үстүнө биздин мектеп китептер эмне? Зеригиштүү, скучный, кызыксыз, сүрөттөрү жок. Биздин
химия курстары карасаңар, мисалы, мындай бир кызыктуу маалыматтар бар. Химия чыныгы жашоодо деген жерлер бар. Мисалы, атомду микроскоптун астынан кандай көрүнөт, нейрондук сигналдар деген эмнелер, же кайсы эле темага кирбегиле, биякта өзүм көрүнүп турам. Бияк цветной. Үстүнө мынтип жазып иштейм. Демек, бул эмне? Мектептин китебинен ушунусу менен айырмаланат. Өз алдынча окуй билгениңер, өзүңөрдү контролдой билгениңер бул көп нерсени чечет. Ошондуктан баарыңарга ийгилик каалаймын. Жалкоолонбой окуйлу, жеретеден жакшы бала алалы. Каалоо менен, алма пыш, озума түш менен биз каалаган менен жакшы бала алып калбайбыз. Биз күнүнө жок дегенде 3-4 саат, же 5-6 саат, же 12 саат жеретеге өзүбүздү берсек, ошондо жогорку балга бизде эң чоң мүмкүнчүлүк болот.